Салам айымдар. Дастаркан ажары түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында сиздерге мештин жардамысыз даярдалуучу чизкейктин жасалуу жолун көрсөтөбүз. Аш тизмегиңизди байытууну кааласаңыз, жакшылап назар салыңыз. Бул үчүн өзүңүздүн табитиңизге ылайык келген 800 грамм таттуу токоч алыңыз. Муну даярдалган идишке майдалайбыз. Эми чизкейктин маанилүү бөлүгү болгон суюктукту даярдайбыз. Бул үчүн бизге кум шекер керек болот. Мунун үстүнө какао порошогун кошуп аралаштырабыз. Бир чөйчө кайнатылган сууну аралашмага куюп, кум шекери эрип кеткенге чейин чалабыз. Бул суюктукка 150 грамм каймак майын салып отко коебуз. Лазер 2-3 мүнөт кайнашы керек. Шоколад суюктугу даяр. Эми муну таттуу токочтун үстүнө куябыз. Шоколад тегиз жетүүсү үчүн кылдаттык менен аралаштыруу керек. Чизкейктин негизин жасап бүттүк. Муну өзүңүздүн каалооңузга жараша формага салып койсоңуз болот. Мен тегерек формада жасап жатам. Калыпка салып, тегиз кылып жаябыз. Чизкейк жакшылап шоколадты сиңирип алуусу үчүн жарым саат муздаткычка коебуз. Биз ага чейин чизкейктин үстүнкү бөлүгүн жасап турабыз. Ал үчүн бир чөйчөк кум шекерге 3 чай кашык какао порошогун кошуп аралаштырабыз. Мунун үстүнө 3 чоң кашык айран кошобуз. Жакшылап аралаштырып, оттун эң төмөн температурасына коебуз. Эки 3 мүнөт кайнатып, аягында бир чоң кашык каймак кошобуз. Эскертүү: бул лазерди отко койгондо күйүп же коюу болуп кетпөөсү үчүн тынбай аралаштырып туруу керек. Муздаткычка коюлган чизкейкти алып, даяр болгон лазерди куябыз. Шоколадты тегиз кылып жабуу керек. Биздин таттуубуз дээрлик даяр. Эми муну 3 саат муздаткычта койсок, формасы кошулмалары айкалышып, бөркүнө чыга келет. Эгерде сизде көбүрөөк убакыт болсо, 3 сааттан көп койсоңуз да болот. Анткени муздаткычта канча көп турса, ошончо жакшы. Мына, биз күткөн чизкейк да даяр. Эми акырын калыпты алып салсак болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мештин жардамысыз даярдалуучу торттун бир түрүн даярдап көрсөттүк. Сиз да жасап, даамын татып көрсөңүз болот. Бул таттуу сөзсүз сизге жагып, балдарыңыздын сүйүктүү тортуна айланышына ишенем. Кийинки берүүдө дагы жаңы даам менен кездешебиз.